Казакстандын тургуну Муктабар Тораева 35 жылдан бери сакалы менен мурутун алган эмес. Бул тууралуу корреспондент Нет булагында маалымдалат. 70 жашка келген байбиченин сакалы 34-35 жаштарында кандайдыр бир себеп менен өсө баштаган жана кийинчерээк мурут чыккан. Тораева буга анча деле таң калган эмес. Анткени анын апасында да, чоң апасында да ушундай сакал мурут болгон экен. Сакал өскөн кезде аял эбак үй бүлө күтүп бала чакалуу болуп калган. Тораеванын сакал мурут жолдошу колдоп, мындай аял эч кимде жок деп мактанып сыймыктанып турат. Ал ар бир ирет сакалын алууга аракет кылган эмес. Учурда пенсионердин сакалы 16 сантиметрге жакын болуп өскөн жана балдары да неберелери да сакалчан апасы менен сыймыктанаарын айтып келишет. Булак барометр чекиткей же.